Коргон сансыз жылдардын санаты төгүлүп, сапар каарып, атарып, сан миң өмүрлөрү кыйылган жер. Опол тоого орногон бул жерде айтылбай калган өктөм тарыхтын ырынырдап көөсүн черткен бир гана элес, бир тарабы көчүп, маанайы өчүп калган бир сепил. Бул ал тоолордун кучагында тээ эзелтеден эч кимге баш ийип, кулдук урбай, амал кылып ажал келсе алдынан кыя тозуп, айбыкпай найза сунган, кылычы кындан түшпөй, журт уюткусу бузулбай көчүп конгон бир уч кыпчак урусу атадан балага, муундан муунга калган зор өмүрдүн нарк наслин төмөндөтпөй, урпагына шек келтирбөө мыйзамын бек тутуп жашап турган. Жерине жараша эли деген илгерки эл сөзү бекеринен айтылган эмес чыгар. Бул чөлкөмдө таң агарып атканда аалам акактын суусуна жуунуп алгансып, көк асман, тээ алда кайда шаңкайган улуу тоолор дапдаана көрүнүп, чексиз кенендик, бейкуттук сезилер эле. Анан түш ообой каплеш шамал чыгып, добол уруп көтөрүлгөн чаң нөшөрлөгөн жамгыр менен аяктап, жаа бербеген кызыл суу өз нугунан улам оодарылып, күпүлдөп жар кемип агаар эле. Эл болсо ал тоолордун колтугуна баш калкалап, күнүмдүк турмуштун лазатын тартып, жай баракат жашап, анан бир туруп кадимки тоо карышкырларындай тынымсыз жоортуп, чыгыштан Кашкар, батыштан Каратегин менен жоолашып, каплетезин жашырып, коктудан коктуга, тоодон тоого сиңип кетер эле. Бул бир уч элге эч кандай үстүртөн келген өкүмдарлыктын, бийликтин кереги жок болчу. Ошол кезде Кокон хандыгы улам кеңейип, Кудаяр хан экинчи рет бийликке келип, тияктан Каратегин вилаятын колго алып, өз бийлигин чоңолай өрөөнүнө чейин жайылтуунун үстүнөн кам көрүп жаткан. Кан жиберген кара тумшук бүркүт Кулдатка болжол менен 1864-жылы эрте жаздан алды менен миңге тете колдун коштоосунда эч каршылыксыз Даарат Коргонго келип түштү. Улуту тажик булгун Кулдатка Каратегин вилаятын Кокон хандыгына кошууда Кокондун, Маргалаңдын айланасында жашаган тажик уруулардын башын бириктирүүсү өзгөчө кызмат кылган үчүн Кудаяр хан өз колу менен Датка деген наамды ыйгарган. Ишенимдүү адам эле. Кебете кешпирин адамга караганда кадимки тапка келген бүркүттөй чамынып, кочкор тумшук мурдунун астында оозун жапкан кара мою муруту ого бетер каардуу кылып көргөзчү. Ошондуктан аны кара бүркүт, кара тумшук деп аташчу. Ошол эле жылы Кулдатка Даарат Коргон суусунун чыгыш тарабына коргону сепилин курууну баштады. Айылдан айылга кыдырып, элдин мал мүлкүн тоноп, төөнүн сүтүн, эчкинин жүнүн жыйдырып, казылган топурактын үстүнө жайнаган малды мууздап, канга жууруп, эчкинин жүнүн, төөнүн сүтүн коштуруп, кийиз жаптырып, тапка келтиртти. Бул болсо Кулдатканын ата бабасынан алып калган сыр эле. Канга жуурулган топурак таштай катып, төөнүн сүтү ширелүү келип, жаанга жуулбас касиетке ээ. Мезгил закымдап, не бир тагдырлардын тамыры зыркырап жатты. Датканын камчысынан калган так жонсуздатып, кылыч кындан суурулуп, кыя чабуулар кез жакындап бар. Жыл айланып, Саратандын аптаптуу ысыгы жанга өтүп турган кез экен. Ошол күндөрдүн биринде Катымпоз Датканын нөөкөрү Карамык айылындагы айтылуу сулуулардын бирин Датканын ак никесине алып берүүгө келишет. Бирок артык бийдин аталаш туугандарынын бир уулу ал кызды өзүнө нүке кыйдыртып каршылык көрсөтөт. Кулдатканын буйругу менен ал жигит күнөөкөр деп табылып, байланып келинет. Кечпешимде артык бий Даарат Коргонго келип,
жигитиме жан сого кыл датка деп сурайт. Ошондо датка: "О, Бекзата, сулулган колду суурулган кылыч кеспес. Сөз бир, шарт бир болсун. Таң агарып, каракыя күн жабышканча 40 тилди алып келбесеңиз, айып этпеңиз. Ажалга таба болбас. Өлүмгө буйруйм" деген шарт коет. Ошол жай саратанында кыска түнүндө Артык би атын катуу теминип карамыкты көздөй келатты. Көңүлүнө толгон муз сай сөөгүн сыздатып, башаламан чакчелекей ойлордун санасында баратып, улам кулдатканын оозун жапкан кара муруту те алда кайдан карагансып, зардуу көздөрү көз алдында тартылып, "Сөз бир, шарт бир болсун. Өлүмгө буйруйм" деген сөздөрү кулагына кайра жаңырып, кысталак, бул эки сүйлөбөйт деп узаган сайын кылчайып каракыяны карап баратты. Те Кашкар тараптан күн кылт этип жарыгын чачканда бет маңдайынан тосо чыкчу бул каракыя эртең менен өмүрдүн бар же жок болуучу мезгилин саатын ченөө кызматын аткармак. Артык би ошол аяламга жылдыз толгондо карамыкка жетип, убада боюнча 40 тилдени алып кайтып келатып, жар башынын талаасына жакындаганда сары таштан көтөрүлгөн күн Daarat коргондун каракыясынын жаба берди. Бул кезде жаш кыздын койнунан жаңы козголгон кулдатка нөөкөрлөрүнө: "Карагыла, күн кыяга жабыштыбы? Артык би барбы?" дегенде нөөкөр: "Күн кыяга жабышты. Жар башынан боз талаасында 2 шашылыш караам бар дегенче болбой, кеч болуп калган экен. Нөөкөрдү өлүмгө буйругула" деп өлтүртүп жиберет. Кайтып карамыкка жетпей атын башын жекелдикке буруп, Кайым бийдин алдына келет. "О, бий аба, теги жортуп келген жол бедет, эйлесе эле кыз алып, элдин мүлкүн талап, не калды кайып бизде? Не сый, не урмат?" Сөз ошол болду. Ошол күнү Кайып бий датканын темир устасы Мамарайымга киши жиберип, жең ичинен алака түздү. Уста Мамарайым Кайып бийдин кызматын кылган киши эле. Колунан көрү төгүлгөн уста, сынган кылычтын жигин билгизбей улаган чебер болчу. Мындай жөндөмдүүлүктү көргөн кулдатка өзүнө уста кылып алган эле. Барган чабарманга уста Мамарайым Байтише жака келгенде деген жоопту айтты. Анткени коргондун дарбазасы жоон чынжырлар менен тартылып жабылчу эле. Уста Мамарайым Байтишени кайра согуп, эшик тартылган чынжырларды чапканда эч майтарылбастан бөлө кесүүгө таптады. Байтише тапка келгенде Артык би, Кайып би баш болгон жүздөй кыпчак өрүл-бүрүл караңгы талаада сепилди курчоого алышты. Чынжыр тарс үзүлүп дарбаза ачылды. Кыпчактар сепилдин ичине кирип келишип датканын желдиттерин кармашты. Сепилдин ичинде тигилген ак өргөдө бейкапар отурган кулдатка бака-шакадан селт этип чочуп керегеде илинген алтын саптуу кылычын кармап сыртка чуркады. Иштин жагдайын дароо түшүнү да сепилдин чыгыш тарабындагы мунарага качты. Мунаранын астына өрт койду. Коюу кара түтүн кошулуп, кулдатка мунаранын үстүнө баш бакты. Артык би жакын келип: "О, кысталат, жаманатка жал бүссө, кана тапчы эми ажалга даба, ташта кылычты" дейт. Кулдатка алтын сап кылычты Артык бийди көздөй шилтеди. Артык би кача бергенде кылыч байды жандап турган желдеттин чапанын тешип, курсагын жарып кетти. Кулдатканы Daarat коргон суусуна алып келгенде ай көтөрүлүп, түн ортосу болуп калган эле. Суу жээгине келгенде кулдатка Артык бийге бурулуп: "Уруксат этиңизби, акыркы жолу Daarat алып алайын" деп кайрылат. Ошондо Артык би датканы ээлин көтөрүп: "Ха, ит десе, шейит болгун бар экен. Шария турган шерменде, сендеги кыпчактын кылычын булгоого да болбос. Чап!" өзүнүн кылычы менен кыя чабап салды. Буйрганда чабылган кылыч сол мүрдөөдөн кирип, өпкөнү тең бөлүп, ичеги карынды төгүп, жамбаш сөөгүнө такала түштү. Кылыч кайра сурулган жок, алтын сан айдын жарыгында жаркылдап турду. Кыпчактар сепилге кайра келбестен
чекендини көздөй тартышат. 2 күн өтпөй Кайып би өзүн датка деп жар салды да сепилдей эледи. Дарат Коргон Сепилин Кокон хандыгынын тушунда Чоңолай өрөөнүндө 1821 жылы курулган. Ал тоолуу Алай аймагынын хандык бийликтин аскердик акимдик таяныч түйүнү болгон деп далилдешет. Бирок канчалык чындыгы бар экени белгисиз. Бул маалымат Тилек Баатырдын 4 уулунун бири Калыгулдун чөбөрөсү Карамык айылынын тургуну Абсатар уулу Тойчубекованын айтуусу боюнча баяндалды. Тойчубекова бул баянды Абдулланын небереси Анапиянын оозунан угуптур. Анапия Дарат Коргон чебин алууга катышкан. Азыр Артык бийдин, Кайып бийдин, Мамарайым Муктаттын урпактары бар дешет. Чоңолай айыл өкмөтүнүн депутаттары өздөрү ушундай бир эме көтөрүп чыгып, атайын ушул сессияда ушул коргонду кайрадан калыбына келтиребиз деп 1 миллионго жакын акча бөлдүрүп, ушул былтыр кайрадан өзүбүздөгү ушул чыган усталар менен кайрадан реконструкция жүргүздү. Эми чындыгында ошол тарыхта бул ошол кулдатка салдырып аткан мезгилде ушул жанагы ылайды бэйнин сүтүнө жууруп, ошол эчкинин жүнүнөн кошуп дегенде ошондой ал мезгилдер билесиздер, ошол кээде ошол адамдын каны деле кошулуп жасалган деген бир ушундай эмелер айтылып келатат. Ошон үчүн бул бүгүнкү күнгө чейин жетти деген ушул дубалдар ошол жамгырга, карга эзилип жок болуп кетпестен. Албетте дагы коргон тууралуу бүгүнкү күндө ушул депутаттардын, айыл өкмөт башчысынын дагы алдыда бир топ өздөрүнө койгон милдеттери бар. Ушул коргонго быйылкы жылы ушул дарбазасын жасаш керек эле. Бул үчүн дагы бир топ акча каражаттарды караган. Эми чындыгында баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш эгет дегендей ушул болбой калды. Эми балким 2015-жылдын бюджетине киргизген болсо, ушул жерге эшик дарбазасы курулуп калса, анан ушунун ичине бир кандайдыр бир ушул маданий ачактарды жасап дегенде мындай кыргыз үйлөрдүн формасы менен ушунда бул башкача болуп ушул элибиздин тарыхын чагылдырып тура турган бир идеялар козголгон. Кудай буюрса ушул өкмөтүбүздө акча болуп, ушул өкмөтүбүздө бир экономикалык жактан жетишкендиктер боло турган болсо, ошол мезгилде бир туристтер келип кете турган, ушу башка бир жактын эли кызыга турган бир тарыхый эстелик баалуулук катарында ушул жерди биздин райондун эли сыймыктануу менен көрсөтөт деген максаттар бар дагы алдыда Кудай буюрса.